Комиссия иштейт, ошон үчүн комиссия түзүлөт. Ушул беренелер туура коюлду, туура эмес коюлду. Атайын комиссиянын иши бул. Жогорку кеңеш Адахат Мадумаровду кыргыз-тажик чек арасы жөнүндөгү протоколго кол коюшу боюнча жоопкерчиликке тартууга уруксат берди. Депутаттык комиссия чогулуп, маселе жабык тартипте каралды. Жалпы жыйында 78 депутат добуш берип, анын ичинен 17 депутат каршы болгон. Кылмыш жаза жоопкерчиликке тартууга макулдук берүүңүздөрдү өтүнөм. Башкы прокурор Курманкул Токторович Зулушев. Ушул жылдын 31 майында башкы прокурор Курманкул Зулушев депутат Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартуу үчүн макулдук сураган. Буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлүп, иштин жагдайын карап чыккан. Жыйынтыгында Мадумаровго коюлган берененин бири кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Ал эми бийликти күч менен басып алуу, массалык баш аламандык уюштуруу боюнча козголгон иштерге комиссия каршы болгон. Серепчилер бул жагдайда тергөөнүн жыйынтыгына ылайык мыйзамдуу чара көрүү туура чечим болорун айтышат. Тергөөнүн жүрүшүндө менимче бунун баары аныкталса керек. Эми генерал башкы прокуратура деген бул өтө жоопкерчиликтүү, өтө мындай орган. Алар дагы кимдир бирөөнүн үстүнөн кылмыш иштерин козгоо боюнча менимче жөндөн жөн эле сунуштарды бербейт. Демек, бул жерде алардын колунда кандайдыр бир далилдер сөзсүз болуш керек. Маалыматка ылайык, жогоруда айтылган протоколго 2009 жылы 3 мартта Тажикстандын Кожен шаарында кол коюлган. Кыргызстандан барган делегацияны ошол учурдагы Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жетектеп барган. Документте кыргыз тарап Тажикстандан 275 метр жер тилкесин 49 жылга ижарага алгандыгы жазылган. Кыргызстан ал жерге көпүрө салып, Баткен-Исфана жолун өткөргөн. Аталган 275 метр жер Баткендеги Көкташ айылында жайгашып, кыргызстандыктарга 4 көчө деген ат менен белгилүү. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.